сигарет колдонгон, сигарет тарткан элге оор болуп атат. Күнүндө колдонуп жүргөн сигареттердин баасы кескин жогорулап кеткенден байланыштуу. Алардын өздөрүнүн укугу тартабы тартпайбы, бирок тарткан кишиге оор болуп атат да. Сиздер ушундай маселе каралып атканда биз 100% импорт товарга көз каранды болгондон кийин мындай уступка сураш керек да. Сигареттердин баасы бизде да ошондо төмөн болуш керектиги мен ойду айткым келип атат. Алардын алган айлык акылары бизден жогору турат. Биздики алардан караганда ылдый турат. Ошол үчүн сигарет колдонгон биздин граждандардерге оор болуп калып атат. Мен баяндамачыларга тактоо иретинде бүгүнкү күндө биз жаңы налоговый кодексти кабыл алынганда акцизный марка тамекиге көтөрүлдү да. Ким жооп берет, тааныштырып жооп берип койсоңуздар. Саламатсыздарбы? Умтулов Нурлан, салык кызматынын төрагасынын орун басары. Бизде 18-жылдан баштап кодексте жыл сайын жанагы ставкасы көтөрүлүп турат да 250 сомго. Анан ушул жылда 2022-жылдан баштап ставкасы тамекилерге 2250 сом коюлган. Былтыр болсо 2000 сом болчу да, эми 250 сомго көтөрүлдү. Бул жалпы ушу биримдикке, Евразия экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин бардык аймактарында мамлекеттерде көтөрүлөбү? Ушул темп менен. Ооба, ушул келишим боюнча 1-январдан баштап 2024-жылдан баштап жанагы 35 еврога ушу гармонизация болуш керек да ставкалары. Анда бүгүнкү күндө ар кандай сөздөр болуп атат да. Эмне үчүн биздеги сигарет Казакстанда жана Россия мамлекеттеринде арзаныраак? Анткени деген тиги ошо дүкөндөрдө сатылган заводдор, ошо бизге импорт келип аткан тамекилер ошо жанагы Россия менен Казакстандан келет да, ошо эмелер заводдор ошо жайгашканда Россияда жана Казакстанда көбүнчөсү. Демек биз 100% импортко көз карандыбыз. 100% импорт ооба. Сигарет с фильтром деген ошо 100% импорт болуп келет. Сиздер ушул сүйлөшүп атканда эми мындайда бүгүнкү күндө биздин конечно сигарет тартпаш керек, мен аны колдоймун. Саламаттыкты караш керек, ден соолукту караш керек, бирок колдонгон ушул социалдык абалдагы бүгүнкү жагдайга байланыштуу сигареттин кескин кымбаттап кетиши биздин элдин жеке чөнтөгүнө, бюджетине чоң зыян алып келбейби? Бүгүнкү биздин экономикалык мисал айтканда айлык акыга салыштырмалуу оордук болбойбу дейм да. Сигарет тарткан кишиге мисалы. Экинчи анда импортко көз каранды болгондон кийин бизде контрабанда, контрафакт көбөйүп кетпейби мунун азабынан? Азыр бизде ошо жанагы ошондой жумуштар жүрүп жатат. Мисалы айтканда, бул акцизный маркадан тышкары 2021-жылдын 1-июлдан баштап жанагы маркировка кирди да, ошо жана табачный продукцияга. Андан тышкары ушу 1-январдан баштап жанагы цифровой акциз деген кирди да. Ошондо эки жактан көзөмөл болуп турат да, жанагы акцизный маркадагы, анан жана маркировка боюнча дагы ошо көзөмөл жүрүп турат да. Анан 1-январдан баштап жанагы ошо маркасы жок сигарет же алкоголдук продукцияларды сатууга тыюу салынган да. Ошону азыр деген жанагы биз тараптан ошондой жумуш жүрүп турат, жана рейдовый контроль дегендер ошо. Сиздер жакшы өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды алып барып атасыздар, бирок элди да ойлош керек да. Бүгүнкү күндө эл сигарет колдонгон, сигарет тарткан элге оор болуп атат. Күнүндө колдонуп жүргөн сигареттердин баасы кескин жогорулап кеткенден байланыштуу. Алардын өздөрүнүн укугу тартабы тартпайбы, бирок тарткан кишиге оор болуп атат да. Сиздер ушундай маселе каралып атканда биз 100% импорт товарга көз каранды болгондон кийин мындай уступка сураш керек да. Арзаныраак болуш керек. Ошо мамлекет Казакстан же Россия мамлекетине деңгээлинде окшогон сигарет
10 секунд. Сигареттердин баасы бизде да ошондо төмөн болуш керектиги мен ойду айткым келип атат. Алардын алган айлык акылары бизден жогору турат. Биздики алардан караганда ылдый турат. Ошол үчүн сигарет колдонгон биздин граждандиндерге оор болуп калып атат. Эртең аларда дагы көтөрүлсө, бизде дагы көтөрүлөт. Социалдык бир чыңалууга алып келип коюшу мүмкүн. Мен алыс болобу андан, бирок ошол темалар каралып атканда сиздер ошол жагына да көңүл бурсаңыздар, тартышып атканда айтып түшүндүрүп. Бүгүнкү күндө бизде ушундай компаниялар барбы? Мисалы айтып кетсеңиз, Улуу Британиянын ошондой эле Кыргызстанда, ушу Улуу Британияда катталган компаниялар импорт экспорт жасаган. Ооба, биздин базадан каттоодон өткөндө бул 35 мекеме болуп чыкты. Жанагы ошо жанагы Великобританиянын участиясы менен биякта жанагы өзүнчө мекемелер, ОСО, филиалдар, ошондой мекемелер 35 бар экен. Эң чоң тармакта кайсы компаниялар иш жасалат? Ушул бизден экспорт кылган же бизге катталган компаниялар барбы сизде мисалга? Ооба, мына бияктан деген көптөлгөндөрдүн арасында мына мисалы деген бу деген разведочное бурение деген компаниялар бар экен, ошо жанагы недропользование иштегендер. Түшүнүктүү. Андан башка жанагы Демек, алтынды торговля. көбүнчө эми алтын биржасы Лондондо катталат да, туурабы? Мисалы алтын негизинде ушул металлдар менен иштегендер Улуу Британия менен көп займа отношения кылат да. Ошондо Англияда катталып компания Кыргызстандан алтын алып барып Англиянын биржасына саткан компаниялардын төлөмдөрү бизде төлөнөбү же ушу Улуу Британия мамлекетинде калып калабы төлөмдөр? Бизде ишмердик бизде кылып атса, анда бизде төлөйт да. А тиги Англияда болсо, ошо жана бизден төлөгөндү, анан кийин алар деген өзүнүн декларацияны тапшырып атканда ошо зачет калат да. Бизге төлөнгөн налогторду тиги Англиядан ошо зачетка алынып калат да. Улуу Британиянын Улуу Британиянын налогуна барып түшөт да салык. Жок, бизде калат. Бизде бүт салыктарды төлөнөт. Жок, бизден бошотулуп атпайсыңарбы? Алардын бизден бошотулбайт, бизден төлөйт, а тияктан болсо тиги Великобританиядан зачетка алынат да, ошо эсепке алынат да, ошо бизге төлөгөн салыктарды эсепке алышат тияктан. Компания Улуу Британияда катталса, компания Ооба. Бизден алып кеткен алтындын пошлинасы болобу, жана башка төлөмдөр болсо, кайсы мамлекеттин салык инспекциясына төлөйт? Биздин Кыргызстандын. Ооба, бияктан деген ошо алтын чыгарып ошондой тапса, анан бияка деген каттоодон өтөт да, салык төлөөчү болуп. Анан салыктарды бияка төлөйт. Бирок деген ошо Улуу Британияда резидентство болот да алардыкычы, основной регистрация ошол жакта. Анан ошо бияка төлөнгөн салыктарды эсепке алынат да ошо тиги мамлекетте. Сиздер ошого көңүл буруңуздар, анткени бизге төлөнүш керек деп мен ойлойм да. Ооба. Эгерде бул мыйзам менен тескери болуп калса, анда жоопкерчилик сиздердин мойнуңуздарда болот. Ошого көңүл буруп карап коюңуздар. Рахмат.